Adamcı ayıktan. Onu sevmesin. Geç şimdi. Aklına gelsin buradan. Gitsen onu. Geç şimdi. Ne diyorsun? Adamcı ayıktan. Ya adamcı ayıktan. Adamcı ayıktan. Adamcı ayıktan. El çındıklı bilsin. Oynayan yok mu? Geçirdim. Ne oldu? Selamünaleyküm. Sıkı oluyor da. Gel. Gel aklana. Aldırıp koyun. Nasıl gidelim? Aldırıp koyun. Ben daha anlattım hocam. Bekir abi kıyınca çıktı. Çıkıp durdular adam. Çıkıp durdular adam. Ya azıcık camım mı falan? Çıkıp durdular adam. Çıkıp durdular. Başa girin aklı var. Ya şekere giriyor tasan. Çıkıp durdular. Yani çıkıp durdular. Burada normalde girmeyin. Girme gözüm. Çıkıp durdular. Çıkıp durdular. Aç işte. Şimdi bak. Şimdi bastılar. Şimdi ya kıynak alsa kal. Bak bu. Buraya göre çıkar. Ben devam et. Bak çık geç. Buradan mı? Buradan mı? Bilmeyen bu laka. Gel çıktı reis. Tamam. Gel. Çıktı da. Ne saklar ki? Çık ne? Ne ofis yaparım diyor bak. Yürü ofise çıkalım. Yürü bak ofiste çıkalım. Sen uzat sen uzatacak gir otur. Uzatacak gir otur. Aklın yok senin. Ye manzara ne? Manzara ne sokun? Çıkıp durma be. Çıkıp durma be. Hey. Çıkıp durma bakın. Ya ne çıkıp durma zaten. Çıkıp durma. Bak çıkıp durma. Sakıyor gibi etme. Gincanlar mı? Gincanlar mı? Yem tanışalım. Yem tanışalım. Gel. Bize keser olur. Atın mı? Ya adamcı ayıktan. Onu sevmesin. Geç şimdi. Aklına gelsin buradan. Gitsen onu. Geç şimdi. Ne diyorsun? Adamcı ayıktan. Ne adamcı ayıktan. Adamcı ayıktan. Adamcı ayıktan. Ya adamcı ayıktan. Güber gibi de. El çındıklı bilsin. Уяты жоктор, бүт бары калп. Кемпир абадка саякат деген видео 1 жыл мурун эле чыккан. Уу коргошундан 3 бала 2018-жылы ууланган. Токтогул суу сактагыч 2014-жылдан бери азайып, акыркы 4 жылда катастрофалык абалга түшкөн. Себеби сууну толуктап туруучу эң чоң мөңгүлөрүнүн түбүнө жетишкен. Баткендеги кайра атышып, чек ара талашкан видеода 1 жыл мурунку видео. Ушулардын баарын чукуп чыгып, улам бөлүшүп, Садыр Жапаровго шылтап, элдин жинине тием, тиш кыйратам деген аракетиңер бул акмакчылык. Эгерде дагы кайталана берчү болсо, такталбаган маалыматтарды таратып, провокация жасап жаткан сайттарды жазалагыла деп эми биз дагы митингге чыгабыз. Башыбызды оорутуп бүттүңөр, Адахановичтер, НПОчулар, демократтар, ушундай аңарда тыйылгыла деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. El çındıklı bilsin. Соц тармакта провокаторлор суда балык кандай эркин жүрсө, ошондой эле ээн эркин өз билгендерин кылып, элдин оюн ар кандай терс нерселер менен буруп, бузуп, эки-экиден чабыштырып, согуштургандан кайра тартпагандар күн сайын көбөйүүдө. Көңүл бургула. Тагыраак айтканда, 2-3 күндөн бери Кемпир абадка саякат деген өзбек тилиндеги роликти айландырып, мына булар сатып ийишти, берип ийишти. Өзбектер реклама кылып, туристтерди чакыра баштады деген ач айкырыктар группаларды ээлеп жатып калды. Жакшылап изилдеп көрсөк, ал ролик 1 жыл мурун эле чыккан ролик экен. Кандай чыккан, эмнеге таянып чыккан белгисиз го, бирок бир нерсе айдан ачык. Уу коргошун боюнча дагы 3 жыл мурун
алдыңкы өлүмдөрдү чыгарып, элди ызы-чууга салгысы келгендердин эле серийини бириши. Урматтуу кыргыз элим, дагы бир жолу айтайын, Садыр Жапаров эч качан жерин элин сатып кетпейт. Анча-мынча провокация көрүп, угуп калсаңар дароо сезимдерге алдырбастан жакшылап тыпыр изилдеп текшерсеңер эле акыйкат ары жагынан айкырып чыгат. Ошол акыйкатты азыркы бийлик бекем туруп, өз жерин тезирээк өнүктүрүп, элине ак кызмат кылган инсандардан болсун деп дуа кылалы. Башкаңар кандай болсоңор, башчыңар да ошондой болот дейт хадисте. Алгач өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы деп Жазира Талайбекова өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Рыскелди Момбеков, министр Бейшеналиев кыргыз медицинасына чыккынчылык жасады. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин уу коргошун боюнча демилгесине кандай көз караштасыз? Министрдин мындай кадамы кыргыз медицинасына болгон чыккынчылык. Илгертен жакшы атка ээ болуп жүргөн кыргыз медицинасын биротоло жокко чыгарды. Мындан кийин анын саламаттык сактоо министрлигин жетектегенге моралдык акысы жок. Иса Ахунбаев, Зуфар Эгембердиев чыккан кыргыз медицинасын биротоло жок кылды. Дүйнөнүн бир дагы мамлекети аны дары катары эсептебегенден кийин муну менен дарылап жаткан министрдин мындай ыймансыз, мыйзамсыз кадамдарын өкмөт башынын өлкө башынын унчукпай отурган өкүнүчтүү. Бизди бүткүл дүйнө жүзүндө шерменде кылды. Мындай адамды бир гана моралдык эмес, кылмыш жоопкерчилигине тартканга толук негиз бар. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары министр Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан кетиргенге чечим кабыл алышты. Буга мен да кошулам. Мурдагы саламаттык сактоо министрлери белгилүү инсандар Накен Гасиев, Тилек Мейменалиев, Сабыр Жумабеков жана башка дарыгерлердин башын салып отурганы кыргыз эли батырлары Мамбет Мамакеев, Медалиев Мамутов сыяктуу атактуу кыргыз медицинасынын көзгө көрүнүктүү адамдарын ушундай жерде коркоктук кылышканы өтө өкүнүчтүү. Кыргыз тарыхы кечирбей турган кадамга барды. Академик докторлордун жалтак позициясы коомдун дагы деградацияга учурганын билдирет. Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин. Министр өлкөдө президент экөөбүз эле уктабайбыз. Смадипов 20 саат иштеп 4 саат уктайт. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу улуттук фтизиатрия борборунун директору болуп Мадамин Каратаевдин дайындалышы боюнча саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жалпыга маалымдоо каражаттарынын биринде комментарий берди. Мендей болуп эч ким иштей албайт. Мен бир суткада уктабай 24 саат иштейм. Президент экөөбүз 24 саат иштеп жатабыз. Өлкөдө президент экөөбүз эле уктабайбыз. Жакшы иштегендер 16 же 20 саат иштейт. Ал эми премьер-министр 20 саат иштеп 4 саат уктайт. Каратаев болсо 16 саат 17 саат иштейт. Улуттук фтизиатрия борборуна ошончо саат иштегени жетиштүү дейт ал. Белгилей кетсек, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев буга чейин орун басары Мадамидин Каратаевди орун басарлым иштебей салып жатканда мен иштеп жаттым деген жүйө менен кызматтан алган. Эл чындыкты билсин. Свет электр энергиясы боюнча азыркы бийликти жактырбай чөктөөнү алып салган менен светтин баасын көтөрүү деп кокуйлап жаткан азыркы бийликке каршылардын бири 1-2 жыл мурун эле башкача ырдап жаткан экен эле. Азыр булар 5 колуңдай билет эмнеге Садыр Жапаров светтин тарифин өзгөртүүгө мажбур болгондугун, бирок айтышпайт. Анткени буларга азыр ал кызык эмес. Буларга азыр тескерисинче элдин наразычылыгы пайдалуу, бирок өздөрүнчө керек болсо жүгүрүп барып фактысы менен изилдеп келишет. Популисттер. Булар өздөрүнө керектүү бардык нерсени изилдеп чыгышат. Төмөнкү Шайырбек Маматокторовдун эски постуна окусаңар, бул сүрөттөр эле көрүнүп тургандай канадалык компания эбактан бери эле мөңгүлөрдү талкалап келе жатышат. Ал эми болсо ошол талкаланган жана келечектеги талкалай турган мөңгүлөр үчүн олчойгон айыппул төлөөдөн качып парламент аркылуу атайын мыйзамды да өткөрүп алышты. Карасаңыздар, муздун калыңдыгын мөңгү миңдеген жылдар бою калыптанат. Түбөлүк муз вечная мерзлота планетасына, климатына, экологиясына түздөн түз таасир берет. Нымдуулук жана таза абаны ушул муздар камсыздайт. Мөңгүдөн айрылса заматта каңгыраган чөлгө айланабыз. Төмөндөгү жүйөлөрдү келтирүү үчүн академикалык билим же гидроресурстар боюнча атайын адис, климат боюнча профессор же энергетик болуштун деле кереги жок. Кызык көл тайыздайт. Акваториянын климаты начарлат. Суунун составынын туздуулугу көтөрүлөт. Жыйынтыгында туризм өлөт. Нарын дарыясында суу азаят. Токтогул суу сактагычы толбойт. Жыйынтыгында энергетика өлөт. Сууларыбыз азыркы тапта коңшуларга туруштук берчү жалгыз булчунубуз же кескин аргументибиз. Андан ажыралсак Өзбекстанга жана Казакстанга суу жетишсиз болуп, коңшулар менен болгон араң турган мамиле да өлөт. Эң коркунучтусу, Орто Азияда кургакчылык башталса, эми өзүнө келип жаткан Арал деңизи кайра кургайт. Азия континентинин эң бир берекелүү түшүмгө мол аймактары Африка өлкөлөрүнө кейпин киет. Мөңгүдөн колуңду тарт, кара үзгүй маңкурт деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Эмне үчүн Жапаров убада бергенин тартынбайт, эмне үчүн кынчылткан кыжалаттарын миң мүшкүлдөн коркпойт. Ал эмес алтын аяктан аш ичет кыргыз дедиби, демек ошондой болот. Анткени айым көкөйүндө бир гана калайыктын көксөгөнү жараткан өзү колдоп турса, Садырдын жүрөгүнө көп жакты акылмандык шыгын салып турса, калайык каалаган кишисин казганактап тиреп турса, өлкө кайда барат өнүкпөй. Кулдуктап кутулуунун бир гана жолу чындыкты айтуу. Ошол чындыкты айткан жигит келди. Эч ким күбөлтүккө түшпөй эле койсун. Байдын ашын аяган байкуш болуп тыйын санап битиреп сары эсеп кылып мамлекетке жаңа чыган болуп атпайбы? Самолетко
минип койду, вертолетко минип койду, баннер кылып жиберди деп, мындай кийим кийип жиберди деп алтынды айтып так маза кылып атасыңарбы? Чылык алтындан кийим кийгизип койбойбу? Садырга эл керек болсо падышанын сөйлөтүн келтирип эң жогорку прабадагы алтындан кийим тигип кийгизип койбойбу? Бул да Садырдын алтын кийими деп музейге коюп анан бүт дүйнөгө келип көрөт. Туризмди көтөрүп эл маскара концертке эмес музейге барып калат. Баннерби? Баннерди чылык алтына жасатып кой Жапаровдун сүрөтү менен. Эң кымбат баннер деп дүйнөгө дүң болуп Гиннес китебине жаздырып, ЮНЕСКОга алып барып илип ташта дүйнөгө кыргыздын аты чыгат. Дүйнөдөгү эң кымбат баннер деп көрсө кыргыздын өткөн падыша сыйлаган калк жок экен дейт. Муну да жасайт эгер эл кааласа. Кудай ошондой бай, кунтуна алганды кучагына басып мерине бөлөйт. Байлык Кудайдыкы, берем дегенге берет, бербейм дегендин колундагысын да тартып алып коет. 5 сомуңда 5 миллиард долларыңда бирдей Кудай үчүн. Садырдын ишенгени Кудай, анан Кудай колдогон эл. Алыбек алын билип, жели чыгып эле отуруп берсе, ошол акылдуу Алыбек болмок. Бакубат жашоо, жыргалчылык, акча тыйын менен эле чеңелбейт. Телегей тегиздик ишенимде. Бир Кудайга, анан кыргыз элине ишенет. Садыр кыргыз элинин ага болгон ишеничине ишенет. Элдин өсөм деген жапытырмак ниетине ишенет. Ошолор баарын эле дүйнө, мүлк менен, акча тыйын менен ченей беришет экен. Эскилер эсиңерге дагы салгыла, көрүп жүрөсүңөр го. 2 метрге жетпеген сундуйган ак болотнайга оролгон эле бирдене кирет кабарга, башка иштекке кирбейт. 6 уюк түнгө. Ошону менен бүттү мүлкүн. Ошон үчүн бергиле, колуңда барыла тарат. Эгер эмне кылууну билбесеңер, анда жакшылык кылга. Жыйган тергениңдин баары калат. Кимге калды? Кадырыңа жетеби? Анан эмнеге ушунча төөгүң менен жер каздың? Ушуну жыйнайм деп көрбөгөн иттин жебеген тозогуң калдыбы? Күндүз күлкүң менен түн уйкуң калдыбы? Демек баары бекер. Эмне бекер эмес ошондо? Калкка кылган кызмат бекер эмес. Калкты кубанткан мээнетиң бекер эмес. Калктын аркың тийбеси жаралган да бекер. Жапаров бир кунтой айтты. Кошуна колуң жакын жука колунда барыңарды бергиле. Аянбагыла. Жакшылык кылуу үчүн сөзсүз эле бай болуш керек эмес деди. Ага эмес мага берчү киши жок деп кайра өзүнө кайрым күтпөй бер. Бул Садырдын барын бирсиң, бир туугансың дегени да. Оң колуңдун бергени сол колуң билбесин. Дүйнө мүлк үстүн болбойт. Эч бир жакшылык жерде калбайт. Ичи тар итине бок бербейт деген таамай сөз бар. Бир жерде дүрүлдөп тиреп туруп да колунан жакшылык келбегени бар. Байманаң ташып турган ден соолугуң ийне жегизип турса, анын эмнеси байлык? Ден соолугуң чатырап турса, нанга жетпей турсаң, ал да жашоо эмес. Же ошол дүйнөң батпай атып, үй ичин кырчылдашып турса, ал да өмүр эмес. Бели токтун дүйнөсү түгөл, төгөрөг төптү Кудайдын корку менен гана маанисине барат. Өйдө төмөң миң мүшкүл кыйынчылыкты ойлобой журт эми. Эл башынын пейли оң болсо, элдин пейли оң болот. Ошондой жетекчи келип турат. Ошол уулдун оозунан чыккан ар бир убада сөзгө ишенип, белин курчайт эл эми. Эмне үчүн Жапаров убада бергенден коркпойт? Ал элге бирикти. Элдин өсөм деген ниети менен бирикти. Эл менен Садыр бир деп Канатбек Малаев өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Ел чындыкты билсин. Тойгузду ушул зычу былтыр жазында чек арада атышып жатса дагы бирөө басып барган эмес эле. Бириң өлүп бириң кал деп коюшту эле. Азыр Кемпир абадта калп эле өшкөрүп кейип кепчип турган Жеңиш Молдокматовдун ошондо жиги да жок эле. Былтыр пандемияда миңдеген жарандар бийликтин жана министрдин шалакылыгынан кырылып калганда Жанар Акаев көздөрүн ойноктотуп, буйдактап качпай элин сактай албай бир тоголук дарыга зар кылган бийликти жана ошондогу министр Сабиржан Абдикаримовду сотко бериш керек эле. Болот экен го көрсө. Жок, анткени эмес. Анткени эл үчүн элге деп келген жардамды, гранттарды тең бөлүшүп жеп алышып, токпейил гана элдин алдына чыгып калп кыйкырып коюшуп, көшөгөнүн артынан каткырып гана жүрүшкөн. Макул, пандемия дүйнөлүк көйгөй экен. Анда дача су бир килейген учак бир айылды басып калганда Жанар Акаев эмнеге Атамбаевди сотко берген эмес? Эмнеге 10 жыл аралыгында канчалаган шалак иштер болду, ТЭЦ жарылды, ошол эле чек арада канчалаган атышуулар болду. Ал эле эмес, Атамбаевдин бир былжырбай сөзүнүн айынан казактар чек арасын жаап салып, канчалаган карапайым элдин эмгегин күйүп кетти эле. Ош базар өрттөндү, анда дагы карапайым калк ыйлап эле кала берди. Ошондо кайда эле ушул азыркы элге жан тартып күйүп жаткандар эмне үчүн унчугушкан эмес? Анткени мурун бийлик менен кошо мамлекетти саап ичип турушкан. Азыр булардын акча суудай агылып келип, туруучу каналдардын баары бекип калды. Баягыдай чөнтөк бурдулдабай калды. Ошонун түшүнүп, өз кара баштарына күйгөнүнөн жүгүрүп жүрүшөт, элди беттерине кармап. А бирок эл качанга чейин оңчук боло бериш керек. Качанга чейин булардын курсактарынын камын көрүлөрү керек. Эзели элди ойлобогондор элим деп кыйкырып жатканына дагы эл дагы эмне үчүн таң калбайт? Эл эмне үчүн ушуларга тишенет? Аз болдубу буга чейинки элдин азабы деп Айгүл Тургунал өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Ел чындыкты